Рахмат. Дастан Арыспек жогоруда айтып чыккан кесиптештерди мен да колдойм да, эми чегилбеген чегара маселесин чечишибиз керек да. Анан өкмөт башчы өзү келиш керек. Укук коргоо органдары баары келиш керек. Анан Баткенде кел вице-премьер менен жергиликтүү губернаторду коёндон коркок болуп заставадан чыкпай жот, алар кетсин деп атса, биз буларды келсин деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, чегара маселесине миграция башчысынын кандай тиешеси бар? Баткендеги чегара кырдаал турукташып калды. Якутияда эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2 көз 4 боло турса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Нени чечет? Не отуруп бул жерде? Вице-премьер кошулуп ошол жакка барыш керек, Якутскиге. Ошол мэри менен сүйлөш керек. Ошол жакта өкүлдөр менен сүйлөш керек. Кана берде биздин чегара маселеси бул тышкы иштер министрлигинин милдеттеринин бирине кирет. Кайда тышкы иштер министри? Кана башкы прокурор? Канча киши, 7 киши кылмыш иши козголду дейт. Сурайык да. Мынча киши барымта калдым дейт. Тажик тараптан 2 киши калды дейт. Эмне үчүн ушундай маалыматтар чыгып кетти? Улуттук коопсуздук кызматы келиш керек. Анан отуруп алып булар маалымат туккан эмне пайда? Эл эртең мистине дейт. Ошондуктан миграция башчысын бирге кереги деле жок, буга суроо деле жок болуш керек. Буну тез арада вице-премьерди коштуруп Якутияга жөнөткүлө. Рахмат.